Жогорку кеңеш бүгүн өкмөттүн 2017 жылдагы отчетун карады. Кеткен премьер-министр үчүн экинчиси отчет берген тажрыйба Кыргызстандын тарыхында болуп келген. Бирок бул жолу отставкага кеткен эки премьер-министр үчүн үчүнчүсү отчет берди. Айрым депутаттар Абылгазиев кеткен эки премьердин отчетун берип жаткандыгын, иштегенине 2 гана ай болгондугун айтып, отчетту суроо жоопсуз өткөрүп коелу деп кирди эле көпчүлүк депутаттар өкмөт башчынын отчетун угуп, суроо берүүнү туура көрүштү. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич эчтесе жумуштарды 2 айдын ичинде жетиши элек да. Жалаң отдел кадр болуп эле турат азыр бул киши. Акимдерди тиги буларды кое албай. Аны ошон үчүн менде сурушум бар да, эске алынсын деп өкмөттү эртерээк кетирсек, иштесин булар. Урматтуу депутаттар, мына кече Грузиянын премьер-министри отставкага кетти. Эки өспүрүм ошол өлүмгө тийишеси бар адамдар адилетсиз жазасын албай калган үчүн эли чыгып кетип атат. Премьер-министр кетти. Бизде эмне коомдо ошол сыяктуу адилетсиз же талкууланып аткан маселе жокпу өкмөт менен сүйлөшө турган? Кантип биз мына 2 ай иштеди, келген өкмөттү дароо эле ушинтип узата берсек, өткөндө Сапар Исаковду дагы ошондой кылчусуңар. Ошондо биз каршы болчубуз баарыбыз элечи. Кыргызстанда мындан бийик чоң жыйын жок. Өкмөт бар иштесин дейт. Эң чоң иш ушу. Эки эң маанилүү күн бар бир жылда. Биринчи өкмөттүн отчетун бекитүү, экинчи бюджетти бекитүү. Бул Абылгазиевдин отчету эмес. Бир жылдагы 6 миллион элдин тагдырынын отчету. Биз жакында эле 3 фракция, азчылык болгон фракция ушул жерде саясий мотив менен кетирген жокпуз, сунуш бергенбиз. Биз экономикалык көрсөткүчкө таянып ушундай сунуш бергенбиз. Канааттандырылбасын деп баа бериш үчүн. Ал эми саясий мотивдер ал бул залдын сыртында турат. Ал айтылбайт, жазылбайт, белгиленбейт. Ошол себептен бүгүн эки коюп койсок эчтеке эмес. Бул Абылгазиев кетет деген сөзсүз талап болбойт. Өкмөттүн иш мезгилине эки коюп койсок эчтеке болбойт. Депутат Мыктыбек Абдулдаев Абылгазиев кеткен премьерлердин отчетун берип жатат деген туура эмес экендигин айтып, Абылгазиев 2017 жылдын 8 айында биринчи вице-премьер-министр болуп иштегендигин эскертти. 2017 жылы сиз Кыргыз өкмөтүндө 8 ай биринчи вице-премьер болуп иштедиңиз. Ошол 8 айга өзүңүз кандай баа бересиз? Туура, Муктарбек Юсупович, 17 жылдын 8 айында ушул жанагыдай кызматты аткардым. Азыркы президентибиз премьер-министр болуп иштеди. Мен ал убактагы жасалган иштер, сиздер колдоп берген бюджет, ошол убактагы азыркы 2017 жылдын жыйынтыгында келип жаткан жакшы көрсөткүчтөргө эң биринчи мындай түрткү болгон негиздердин баары ошол биз иштеген периоддо болду деп ойлойм. Кыргызстандагы акыркы коррупциялык иштер президенттик аппараттын өкмөттүн ишине ачык эле кийлигишип, өкмөттү президенттин аппараты башкарып калгандыгын көрсөткөн. Исаков менен Абылгазиев дагы президенттик аппараттын башчысы кызматынан премьер-министрликке келишкен. Мындан улам президенттик аппараттын жетегинде кетпей, өз алдынча саясат жүргүзө алар-албасы жөнүндө дагы суроо берилди эле, бирок Абылгазиев баары менен иштешүү керек деген жымсалдалган гана жоопту берүү менен чектелди. Экинчи жана президенттик аппарат менен иштеши боюнча суроо берип атабыз. Мен ойлойм өкмөт конструктивдүү бардык мамлекеттик бийлик бутактары менен иштеш керек. Эгерде мамлекеттик кызыкчылыкта чечиле турган маселелер болсо, биздин президентибиздин өзүнүн да көз карашы ошондой. Бул жогорку кеңештин аппараты, бул президенттин аппараты, бул өкмөттүн аппараты деген мамлекеттик деңгээлде бөлүнүп жарылуу болбош керек. Кызыкчылык мамлекеттин иши, мамлекеттин өнүгүүсүнө жүрө турган болсо, бардык аппарат менен конструктивдүү иштешебиз. Туура эмес болсо иштешпейбиз. Ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, кызматтан алынган Сапар Исаковдун премьер-министр катары эң чоң каталарынын бири Кумтөр менен өлкө кызыкчылыгына каршы келген келишимге баруусу айтылып келет. Премьер-министр Абылгазиевке дагы Кумтөр эмне болуп жаткандыгы тууралуу суроо көп берилди. Өкмөт башчы сентябрь айында Кумтөр боюнча келишим менен келерин айтты. Сүйлөшүү жүрүп атат. Мен Пьер Скотт менен ошол Кумтөрдүн центрдан өзүнүн өкүмү менен сүйлөштүк бир жолу. Ал бияка келди. 11 сентябрь 2017 жылы кол коюшуптур стратегиялык келишим деп. Ал жерде бир
нече маселелер каралган, экология маселеси каралган, бизге социалдык жактан жардам берүү маселеси каралган. Анан биз азыркы өкмөттүн көз карашы боюнча аны биз жакшыртышыбыз керек. Биз ага макул эмеспиз. Депутаттар премьер-министр ыкчам эмес ыкшоо иштеп жаткандыгын да айтып, сындап өтүштү. Негизи сиз өкмөт башчы катары коомчулук талкуулап аткан маселелерге тезирээк реакция берип турсаңыз өз убагында жакшы болмок да. Менин сунушумда. Мына өткөндө азыр эле Бакыт Кемелбекович айтып өттү, жанагы көрсөткандар боюнча. Азаттык абдан жакшы иликтөө кылып коомчулук катуу талкуулады. Ошого өкмөт башчы катары мына керек болсо жана диний алым чубага жадагы какшап айтып атат. Бул туура эмес, мыйзамсыз, мусулманчылыкта да мындай болбойт депчи. Азыр Айла апага барсаңыз баары талкуулап атат. Тескерисинче Кашкар Астаканович, сиз жазып алсаңыз, ошол иликтөөнү чыгарган журналистке ошол куугунтукту жазып атыптыр. Телефон чалып баргандай коркутууларды кылчы. Мындай болбойт да, биз коррупция менен күрөшүүгө бизге көмөк көрсөтүп аткан адамдарды биз коргоп, көбүрөөк мындай муну тез арада тартипке коесуз деген ойдомун да. Анан ошол эле Бурулай боюнча дагы өкмөт өз убагында мындай билдирүү кылып, чукул ошол өкмөт башчы катары сиз бир топ кечиктиңиз да. Ошол убакта Ички иштер министрлигинин орун басары каякта эс алып атат, анан качан келет отпускадан деген нерсени талкуулап отурушат. Болбойт да мындай. Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү өтө тездикте бир күндө куралып, бир күндө бекиген өкмөт. Иштегенине 2 ай болгон Абылгазиев азырынча жарк эткен иши менен көрүнө элек. Экс-премьер-министр Амангелди Муралиев программасыз келген өкмөт өтө чабал иштеп жаткандыгын айтты. Вот азыр эл өкмөттө баратышат да, мындай жардам болбойбу, кандайча чечилет, андай маселелер угулбай жатат да, элге маалымат берилбей жатат. Мен ойлойм, ушул өкмөттүн бир кемчилиги маалымат бериш керек. Кандай динамика болуп атат, кантип маселе чечилип атат. Эми үчүн дегенде бул көйгөйлүү маселелер, туурабы? Бул маселелерди чечиш керек. Мен ойлоп атам, күнүмдүк иштерге ушул маселелер кирет. А стратегиялык маселелерди аларды эми азыр айтпай эле коеюн. Өкмөт келди, программасы жок келди негизинен. Кандай программасы жок? Энд эч кандай программаны жогорку кеңешке да айткан жок. Өйдө тарса өгүз өлөт, ылдый тарса арабасынат дегендей абал түзүлүп калгандыктан депутаттар акыры өкмөттүн 2017 жылдагы отчетун кабыл алып беришти. Бирок Евразия өнүгүү банкы Кыргызстандын экономикалык өсүүсү төмөндөйт деген прогнозун жакында эле жарыя кылып, Кыргызстанды оор экономикалык мезгил күтүп тургандыгын эске алганда, азырынча реформаторлук духу көрүнбөй жаткан Абылгазиев Кыргызстанды алдыда күтүп жаткан экономикалык кыйын күндөрдөн алып өтө алабы же бар жогу билинбеген өкмөт башчы бойдон калабы, жакынкы эле айларда билинет.